Эң биринчи балдар aa, угуу маданияты деген болот да. Пайгамбарыбыз айткан сөз бар. Айткан сөзүң күмүш болсо, угарманың алтын болсун деп. Ошентип Капыргайдын бир китебинен окудум. Пайгамбарыбыз айткан деп. Анан экинчиден активдүү катышабыз, чатка жазып жооп берип турасыңар. Жалгыз эле өзүм эле сүйлөй бербейин, силер дагы мага кайтарым байланыш берип тургула. Андан кийин укканды үйрөнүшүбүз керек экен демек. Сүйлөгөн көп, уккан аз экен. Укканда болсо, аны түшүнгөн андан дагы аз болот экен. Түшүнгөнүн ой жүгүртүп, аны иш жүзүндө аткарып, результат жыйынтык алгандар андан дагы аз болот экен да. Байкасаңар, биз көбүнчө адамдар сүйлөгөндү жакшы көрөт экенбиз, укканды эмес. Ошондуктан балдар, мен азыр сабак өтүп атканда, мен кетирип аткан күчтөн дагы силер эки эсе көп күч менен мындай көңүл бөлүп, жакшылап, тынчыраак жерге барып отуруп, дептер, ручканы алып, айтып аткан сөздөрдү жазып отурсаңар жакшы болот. Сүйлөштүкпү? Чатка жазып койгула, бир экөөнү окуп коеюн. Улам токтоп улантып турам, Так, макул дейт Диана. Карыпбеков макул дейт. Фатима, Айгерим, Азема, азаматсыңар. Ай дейт, бул Ай ким экен? Жакшы. Эми биздин бул жерге чогулганыбыздын негизги максаты ЖРТдан жакшы балл алыш керек болуп атат да. Жакшы дегенде эми 150, 160, 170, 200, 200дөн жогору. Ушуну жакшы деп эсептейбиз, Жакшы балл алыш үчүн балдар биз эң биринчи бүгүнкү өзүбүздүн абалыбызды билишибиз керек да. Эң биринчи бул биздин температура менен давление деп коем мен, ой жүгүртүүбүздөгү мээбиздин температура менен давлениясы бул түшүнүк. Түшүнүк, анан ылдамдык. Ылдамдык биринчи бул түшүнүк болсо, экинчи бул ылдамдык болот экен. Китепти алып ылдамдыкка окушубуз керек. Ошондой эле биз максат коюшубуз керек силер менен. Максатыбыз балдар ошондо бир айда канчалык деңгээлде? Бир айлык, 2 айлык майга чейинки максаттарыбызды коюшубуз керек. Өзүңөрдүн жашоодогу дагы максаттарыңар болот. Бирок ОРТдан жакшы балл алыш үчүн кандай максат коюш керек десе, мына мен силерге жазып берип атам. Бул түшүнүк ылдамдык дегенибиз минутага окуйсуңар, китепти ачып, үндү чыгарып, анан мага Telegram группага жөнөтүп турасыңар результаттарды. 11-класс 250 сөз окуш керек. Ошонун бир 200 сөзүн түшүнүш керек да. Ким эмне түшүнүп атат? Мен айткандарымды ким түшүнүп атат? Анан балдар, дагы бир эрежени айтып коеюн. Сабакка киргенден кийин видеону күйгүзөбүз. Мындай сабакта отурганыңарды көрсөткүлө мага. Видеолор күйүп турсун. Мен мындай беттериңерди көрүп турайын бул жактан. Ана күйгүзгүлөчү мындай живой адамдар бар бекен, көрөйүн. Видеону күйгүзбөй эле, анан любой бир жерде жүрүп эле сабакка даярданбай эле, жөн эле зумга кирип койгон дагы болбойт. Көрдүңөр, мен айтканды айтып атпайбы, бүгүнкү күндө адамдар түшүнбөйт.
Мына бар экен мына Айсема. Так. Менин жөнөкөй айткан сөзүмдү колуңар менен бир кнопканы баса албасаңар, өзүңөрдүн видео кылып көрсөтүп. Анда мен лекция өтүп не кылам, чынбы? Менин кийинки айткандарымды деле практика кыла албайсыңар силер. Фатима бар экен, көрүнбөйт бирок. Мындай нормальный жарык жерге отуруп, сабакка, столго отуруп, ручка дептерди алып, өзүбүз биринчи билим алганга өзүбүз концентрация, настройка болушубуз керек да. Так. Мына калгандар деле мына Чыңгыз бар экен. Менин мына азыр жөн эле балдар эмне деп атам, видеоңорду күйгүзүп койгула. Колуңар менен монтип кнопканы минтип басып кое албай отурасыңар. Анан ортодон монча бала ала берем деп атасыңар. Мисалы мына Диана молодец. Свет өчүп калды дейт. М, Шамды жак, столго отур. Настройка болуш керек да. Мына азаматсыңар. Ошентип видеону күйгүзүп койсоңор, мен деле сүйлөгүм келет. Анан өзүмдү өзүм көрүп алып эле сүйлөй берсем. М, Бүгүнкүдө кичине кечиримдүү кылып турайын, анан кийинкиде четкий жакшынакай даярданып келесиңер. Видео звон эмени, видеону күйгүзөбүз. Демек, ошол кыскача өзүм тууралуу айтып коеюн. Эми бир агай келип алып эле команда берип атат дебегиле. Улан Оторбаев деп ютубка кирсеңер, ошол ЖРТ боюнча көп жылдан бери эле даярдайм мен балдарды. Жалал Абад ош шаарларында Аннур Академия деп окуу борбор ачканбыз. Ошондой эле мектептерге, ата энелерге Капыр Мадаминов агайдын шакирти болом. Окусаңар керек, Агай деген кинону көрсөңөр керек. Ошол Жалал Абад ош жерлеринде кыдырып мектептерге биз семинарларды өтүп беребиз, ата энелерге, мугалимдерге сабак өтүү методикасын үйрөтөбүз. Анан окуучуларга ошо билим алуу жолдорун анан ОРТга даярдайбыз да. Ошол себептен кичине бир аз түшүнгөн, билген, тажрыйбасы бар адамдарды угуп айткандарын аткарсаңар жаман болбойсуңар. Бийик Рыскулов агайга да терең ыраазычылык билдиребиз, балдар. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атат силерге. Биз менен сүйлөштү, силерди чогултту. Эми киришели. Демек, ылдамдыгыбыз 250 сөз окушубуз керек экен. Азыр электр сабагыбыз бүткөндөн кийин балдар эмне кылабыз? Минутага окуйсуңар, үнүңөрдү чыгарып окугула. ОРТда үндү чыгарбай окуйбуз, бирок үндү чыгарып окуп кичине машыгып билип алалы, сөздөрдүн мүчөлөрүн жебей, жакшынакай, таза так чыгарып, ылдамдык анан окуп бүткөндөн кийин санайбыз, санап туруп анан түшүнүгүбүздү жазабыз, китепти жаап коюп. Түшүнүгүбүздү жазгандан кийин ошол сөздөрдү санайбыз. Ошондо минутасына ошондо канча сөз окусаң, 120 сөз окусаң, значит 120 дейсиң да, жазган сөзүң 8 болсо минтип жазып коесуң мына. Мына көбүнчө окуучулардын бүгүнкү күндө акыбалы ушундай эле. 11 класстар 250 сөз окуй турган болсо, эмне кылат экен? Көбүнчө 11 класстар 120 эле окуйт экен. Ишенбесеңер өзүңөр окуп көргүлө, 120, 130 сөз окуйсуңар дагы 10-20 сөз ашып кетсе жазасыңар. Эми менде суроо. Адамдын температурасы, давлениясы канча болуш керек? Ким билет? Барбы билгендер? 37 дейт. 37'de уже температура күйөт да адам. Ого, 120-га 80 температура негизи стандарт, кээде ар кичине өзгөрүп турушу мүмкүн. 36,6 болот да. Адамдыкы температура 36,6 болуп турат. 36,5, ооба. Эми карагыла. Эгерде адам температурасы 37, 38 болсо, мындай ысып, башы ооруй баштайт, чынбы? Же давлениясы жайында эмес болсо, эмне болот? Адамдын баягы давлениясы көтөрүлүп кетсе, башы ооруйт, чынбы? Менде суроо, эгерде ошондой
давлениясы ордунда эмес болсо, температурасы ордунда эмес болсо, же түшүп кетсе чыйыргаат, эмне болот анда адам мындай бир нерсе жасагысы келеби? Конокко баргысы келип, же бир жумуш жасай алабы адам? Кыйналат, судороги берет, өзгөрөт. Кыскасы, мындай нормальный адамдай болуп жашай албайт, ооруйт да, жатып калат. Чынбы? Ким түшүнүп атат менин айткан сөзүмдү, төркүнүн? А? Ким түшүнүп атат? Жок, жасагысы келбейт. Алия, мен дейт. Кана түшүнүүңдү жазбайсыңбы? Эмнени түшүнүп атасың? Мен түшүнүп атам агай дейт. Эмнени түшүнүп атасыңар? Жазгылачы, бир окуйын. Диана, мен түшүнүп атам дейт. Ай дейт, Ай, ооба, түшүнүктүү дейт. Адамда мотивация болушу шарт дейт. Мотивацияга келе элекпиз биз. Мотивациянын мысын да кайта элекмин азыр. Бирок эмне болуп атат? Жазгыла окуйын. Активдүү катышабыз, мен эле сүйлөй бербейин. Эми силердин микрофонду да жандырсам болот, кол көтөрсөңөр жандырып берем. Адамдын температурасы туура эмес болсо, ал адамдын шайы жок, эч нерсе кылгысы келбей калат дейт. Аны түшүнүп атабыз. Бирок менин сөзүмдүн төркүнүн деп атам. Эмнеге, эмнени айткым келип атканын ким түшүнүп атат? Аракет кылыш керек дейт. Аракетти кое тургула, биз биринчи мындай нормальный акыбалга келип алалы биринчи. Температура менен давление. Айтып атпайм, мына агай, балким сиз жртга даярданыш кандай болгон учурда да максатка жетиштен ден соолук бекем болушу керек го дейт. Эми ал ооба, ал болуп турган кеп. Мен айтып атпаймынбы? Мен аналогия кылып атам. Көрдүңөрбү, силер аналогияны түшүнбөй атасыңар. Мен айтып атам, адамдын ден соолугу 36,6 болуш керек, анан давлениясы 180ге 20 болуш керек. Ошондо адамдын көңүлү нормальный болот, бир иш кыла алат. Эми адамдын мээсиндеги температура менен давлениясы 120га 80, бул ылдамдык менен түшүнүк деп айт. Көрдүңөрбү? Эми түшүнүп атасыңарбы эмне жөнүндө айтып атканымды? Так, Икбалхон дейт, Икбалхон. Туура эле айтып атамбы? Ооба дейт. Адам мээси менен ойлонуусу бир дейт. Айгерим ооба деп күлүп атат. Кана эмнени түшүнүп атасыңар? Жазгыла эми кичине. Биз ушундай диалог, диалог. Мен эле звезда болуп сүйлөй бербейт. Силердин жазгандарыңарды окуп турайын, анан кол көтөрсөңөр, эме кылам. Сүйлөгөнгө да уруксат берем, бирок азыр эмес. Кичине сүйлөгөндү үйрөнгөндөн кийин, Адам кааласа ушул нерсеге, эч нерсеге карабай аракет кылуу. Макул, эми айтайын. Сөзүмдүн төркүнүн жакшы түшүнбөй атасыңар силер. Дагы эле аналогия кылып атам. Мына ОРТда аналогияны сурайт. Көрдүңөрбү? Аналогия ушу ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүңөрдү текшерет экен. Силердики азыр кичине начар болуп атат деп ойлойм, же болбосо мейли агай сүйлөп турсун, эми биз угуп эле туралу деп кичине сыйлап атат болушуңар керек, Бул дегенибиз, балдар, эгерде минутасына 250 сөз окубасаң, окугандан кийин 200 сөзүн түшүнбөсөң, макул 180, 200 дейли, түшүнбөсөң, сен уже ой жүгүртө албайсың, окугуң да келбейт деген сөз. Теманы да түшүнбөйсүң. Ошондой нерсе болот. Кана ким түшүндү менин айтканымды? Жазгылачы чатка. Адамдын мээсиндеги ылдамдык менен түшүнүү жакшы болуш керек экен, Икбалхон жазып атат, Ошо Маматова. Ооба, мен айткан кепти айттың. Туура, азаматсың, сен түшүнүпсүң. Дагы, демек, балдар, биз эң биринчи ушул көрсөткүчтү жайына келтирбесек, ишибиз жүрбөйт экен. Ооба да, адам өзү окуган нерсени түшүнбөсө, анда анын ой жүгүртүүсү начар дейт, анын дейт, Карыпбеков.
дейт. Карыпбеков ким экен бул? Карыпбеков Дастан жазып атат. Ошол себептен балдар китепте ылдамдык нормасында болбосо китепти ачып окуйн десең эле уйкуң келет да монтип. Анан телефонду ачып алып, Инстаграм, ТикТокто мынтип отура берет. 11 класстарда мен мындай кичине изилдөө жүргүзөм да, ОРТга даярдайм да балдарды. Анан таблицабыз бар биздин мондайчы. Могу таблицаны толук көрсөтөм силерге. Ошонун эң ылдый жагында телефон деген бар. Телефондун ичинде настройкага кирсеңер, не деген бар? Телефондун ичинде эме бар. Настройкада родительский контроль деген бар. Ошол жерге кирип, акыркы бир айда канча саат телефондо отурганыңарды санайсыңар. Бул үй тапшырма. Түшүндүңөрбү? Биринчи тапшырманы эмнени бердим? Минутага окуйт экенбиз, санайбыз, түшүнүгүбүздү жазабыз, санайбыз. Анан мага группага, Telegram группага 2 цифра жөнөтөсүңөр. Аты жөнүңөрдү жазасыңар, анан мынтип жөнөтүп коесуңар. Мисалы үчүн, допустим, мисалы Алтынай болсо, Алтынай дейт дагы 2 точка коюп, 20, анан мындай кылып туруп, 150 деп коет. Ошондо 20 сөз жазды, 150 сөз окуду деп түшүнүп алабыз биз. Сүйлөштүкпү? Бул биринчи тапшырма. Экинчи тапшырма, ошол эле Алтынай ошо цифраны жөнөтөт дагы, анан астына телефон деп коет мына. Же болбосо ты деп койсо эле биз түшүнөбүз. Ты деп туруп, акыркы 30 күндө канча саат отурган? Күнүнө 10 сааттан отурса, 30 күндө канча саат отурат? 100 саат болот. Ты 100 деп туруп, анан мындай 30 деп коет да. Түшүндүңөрбү? Ошондо бул отурган сааты 30 күндө. Кантип эсептеш керек экен үйрөттүм. Ошондо айфонго көтөргөндөр болсо, экранное время деген болот. Ошол жерден карайсыңар. Акыркы бир айды санагыла. Так, кана эми чатка жазгыла. Мен кептин башын эмне менен баштадым? Угуу маданияты жөнүндө баштадык, э? Мен азыр бир сөз айтканга аракет кылып атсам, силер мондай 2 эсе көп аракет менен угушуңар керек. Түшүндүңөрбү? Мен канчалык көп күч жумшасам, силер менден дагы 2 эсе көп күч жумшап, айткан сөзүмдү алып кагазга түшүрүп калганга аракет кылгыла. Практика кылабыз, анан группага бөлүшөбүз. Чатка жазгыла, ким эмне түшүндү? Кыскача бир пауза кылалы, анан улантабыз. Тапшырманы жазып алдык агай дейт Икбалхон. Тура эле айтып атамбы? Икбалхон ушундай эле айтылат, э? Өзүбүздү контролдогонду дейт Бурул. Өзүбүздү контролдогонду иши үйрөтө элекмин мен. Ага да келебиз. Өзүн өзү тарбиялоо деген сабагыбыз бар. Гапар Мадаминов агайдан үйрөнгөн методикаларды мен силерге көрсөтүп берем. Гапар агай жөнүндө билбегендер болсо айтып кетсем, номер 3 эксперименталдык гимназияны Лейлекте ачкан. Ал жерде балдардын ОРТнын средний баллы 170тен жогору да. Быйыл эле 174 алышты окшойт. Өтө күчтүү. Жөнөкөй эле айылдагы мектеп, мен барып келгем. Поголовно балдар медицинага өтөт ошол жерде бүткөндөрчү. Көрдүңөрбү? Анан ошол гимназияда колдонулуп аткан нерселерди мен силерге алып келип көрсөтүп атам мына. Практика кылып, результат кылып, жакшы каалаган университетиңерге өткүлө мына. Карыпбеков дейт, жазып атат. Дастан, э? Тапшырмалардын ички маанисин түшүндүм. Ылдамдык менен түшүнүктү бир алып кетүү зарыл экен. Ооба, анан кээ бирөө бар, мен ылдамдык курста окугам дейт. Скорочтениеде окугам деп, минутасына 2000 сөз окуп коем дейт. Канча сөз түшүндүң десе, түшүнбөйм дейт. Жөн эле түшүнбөй эле мынтип эле окуй берет. Анын кимге кереги бар, чынбы? Ошондуктан балдар, окуганыбызды түшүнбөсөк болбойт. Температурабыз жакшынакай болуп, давлениябыз ордунда эмес. Баары бир адамдын колунан көп нерсе келбей калат экен. Так, улантабыз. Камераларды жандыргыла балдар. Сабак жагып атабы?
Жакшы эле нерсе туура эле айтып атамбы? Бир комментарийге жазып койгула, анан видеолорду күйгүзгүлө. Эмкиде ушундай көп киши кирип аз күйгүзсөңөр мен сабак өтпөй коем. Так, Чыңгыз, ушинтип колдоп турсаңар анан улантабыз да. Эми кээде балдар ушунча сөз айтылып атат, анан ОРТга качан даярданабыз деген суроо дагы болушу мүмкүн да. Кимдин ичинде суроо пайда болуп атат. Ага, кана математика, кана аналогия, кана грамматика деген сыяктуу суроолор болуп атабы ичиңерде? Азыр сабак бүткөндөн кийин математика боюнча ссылканы дагы жөнөтөм. 60 сабактан турган базовый математика негизги курс менде даяр, группага жөнөтөм. Көрүп нөлдөн баштап конспектилеп баштайбыз. Андан кийин так, жактан бар бекен. Аналогия бардыгы боюнча жөнөтөм, анан группада дагы талдай турган эсептерди талдайбыз. Макулбу? Биз азыр эң биринчи сабагыбыз настройка сабагы болуп атат. Бардыгы болот. Демек, мо 2 болду, анан телефон боюнча болду, үй тапшырма. Балдар, кийинки үчүнчү нерсе, балдар, биз формула жатташыбыз керек. 40 формула билгиле. Мына үчүнчү максатыбыз. 40 формула. Математикага тиешелүү 40 формуланы жатка билгиле. Түз эфирде мен экзамен алганда 1 минутада мага 30 формула жазып беришиңер керек. Шуулдатып. Англис тилде барбы дейт? Англис тил дагы бар. Так, төртүнчү. Демек, бул 40 математикалык формула экен. Төртүнчү китеп боюнча мен өзүмдүн китебим бар. АЭМ негизинде математиканы жеңил үйрөнүү деген 240 барактан турган. Каалоочулар ошол китепти заказ кылып алып, ошол видео сабактар менен комбинация кылып окусаңар болот. Анан ал китепти ошол нөлдөн баштаганда даталар боюнча мына китепти баштаганда 5-беттен баштадым. Анан 15-бетке келдим деп жазып өзү контролдоп турабыз да өзүбүздү. Формуланы жөнөтөсүзбү дейт. Формуланы жөнөтөм. Китеп болсо 600 сом турат. Каалоочулар алдырсаңар, салып ийебиз, доставкасын өзүңөр төлөп алып аласыңар. Кийинки 5-чи китеп боюнча бул 240 барак турат. Ошол максатыбыз 240 баракты бүтүрүш керек. Нөлдөн баштагандар үчүн да. 5-чи балдар терминдер. Терминдерден 300 термин билишибиз керек. Термин деген эмне? Термин, мына англисче үйрөнүп аткан балдар бар болсо, англисче сөздүк ачат дагы сөз жазып, сөз жаттайт. Чынбы? Ошондой. Англисче сөз жаттабай эле тема өтө берсем эмне болот? Суроо, жооп бергиле. Чатка жооп беребиз. Активдүү жооп жазабыз. Болбойт дейт. Түшүнбөйсүң да. Натыйжа чыкпайт. Ошондой эле математиканы деле терминдерин үйрөнбөй эле тема өтүп эле эсеп чыгара берсең түшүнбөйт экенсиң да. Маселе болот го, кичинекей эле бир 2 сүйлөмдөн турган маселени чыгара албай кыйнала бересиң. Болобу ошондой? Мындай да, бир жолу мындай окуучулар менен далай эле келет да. Анан агай могу эсеп чыкпай атат дейт да, анан 3 сүйлөмдөн турган маселе дагы анан чыкпай атат, чыгарып атат да. Анан биринчи сүйлөмдү окучу десем окуду да эмнени түшүндүң десем иштекени дейт. Түшүнбөй эле чыгара берет экен окуучулар. Аябай кызыктуу адамдар да бул бүтүрүүчүлөрчү, 11 класстар. Барбы ошондой араңарда? Окуганыңды түшүнбөйсүң, бирок иштей бересиң да, чыгара бересиң. Ошондой нерсе болот эгер терминди билбесең. Алымы, бөлүмү, рационалдык сан, тамыр, даража,
Андан кийин кашадан чыгаруу, кашага киргизүү деген сөздөрдүн маанисин билбесең, математик мугалим сүйлөп атканда бир инопланетянин сүйлөп аткандай эле сезесиң да, бир Кытай эле чыгып алып сүйлөп аткандай эле, айткан сөзүнүн бирөөсү да мээңе кирбейт. Ошол себептен биз блокнот ачабыз дагы терминдерди чогултабыз. Терминдерди мына дагы кененирээк билем десеңер, мына мен ошол китептин электронный вариантын көрсөтөйүн силерге. Так, кыргызча дейт. Терминдери. Негизги математикалык техникалар мына китептин электронный вариантын. Терминдер кандай дагы бир аз айтайын мына. Негизги мына геометриялык түшүнүктөр дейт, мына. Чекит деген эмне? Түз сызык, кесинди, тегиздик, шоола, үч бурчтук, квадрат дегендердин китептерде аныктамалары жазылат эле го. Трапеция, параллелограмм буларды түшүнүшүбүз керек да, бизчи өзүн сөздүк жакшынакай бир мындай блокнот ачып алып, ичине цветной ручкалар менен сүрөттөрүн тартып жазышыбыз керек да. Биздин мээбиз ушундай иштейт экен да. Черно-белый эле болсо кызыкпайт экен. Назым могу китепке кызыкпайсыңар, бирок азыр цветной сүрөттөрдү кошуп койсо ушу китепке, сонун адам кызыгып карайт. Мына карагыла. Бүтүн сан деген эмне? Жөнөкөй бөлчөк деген эмне? Көрдүңөрбү? Мына бүт биякта мисалдар менен берип койгом мен китепте. Анан натуралдык сандар жана башка. Көрдүңөрбү? Мына ушуларды биз билишибиз керек. Ошондо гана эмне болот экен? Биз математикалык түшүнүгүбүз пайда боло баштайт экен. Мына 1, 2, 3, 4, 5 максатты айттым. Андан кийин 5 болду. И алтынчысын айтайын. Алтынчысы ачпок деген түшүнүк бар. Мындан 100 штук кылышыбыз керек. Буга мен атайын өзүнчө сабак өтөм балдар. Эртең болбосо бүрсүгүнү, болбосо аркы жума, Эртең английскийибиз бар, ошондуктан бүрсүгүнү болушу мүмкүн. Мен группага жазам, Бул суроо бергенди билиш керек. Мисал үчүн мындай кылалы. Ручка деген сөзгө мен үй тапшырма берейин, Ким колунан келишинче суроо түзүп келет. Ручка деген сөзгө колдон келишинче көп маанилүү суроо түзөбүз. Ким канча суроо түзө алат экен? Татаал нерселерди кое туралы, биринчи жөнөкөй эле, анан силер ушуну кылгандан кийин анан мен ушул суроо берүү маданиятын үйрөтүп берем силерге. Ушу Капрагайдын методикасы боюнча. 7-чи тапшырма. Балдар, максат коебуз. Азыр сабак бүткөндөн кийин түз эфир. Максат коюп, максатка план түзүп, ошону менен жеткен тууралуу видео сабагым бар. Аны дагы Telegram группага жөнөтүп коем. Силер ошону көрүп, максатыңарды түзүп, максатыңарды кооз кылып тартып, могуларга жетүү боюнча 1 айда жетесиңби, 3 айда жетесиңби, бир жумадабы суроо коюп туруп, анан максатыңарды сүрөткө тартып Telegram группага бөлүшөсүңөр. Силер мына азыр сабакка катышып атасыңар, бирок группада 800 адам жүрөт. Көрүп атасыңарбы, Сабакка келген 34. Силер эми мына сабакты көргөндөн кийин башкаларды дагы ойготушка жардам беришиңер керек. Ал балдарды силер өзүңөргө конкурент көрбөгүлө. Качан биз бири-бирибизге ак ниеттүүлүк менен жардам берүүгө адамгерчилик көрсөтпөсөк, биз өзүбүз дагы өспөйт экенбиз да. Ошондуктан адамгерчиликтүү адамга билим жугат деп жазып алгыла. Ошон үчүн жана максаттарыңарды коюп, Telegram группага бөлүшүп койсоңор, анан ушундай болуптур деп анан алар да кызыгат. Анан сабак бүткөндөн кийин пикир жазабыз балдар. Силер азыр мына мен сабакка сүйлөп атам. Силер дагы кичине бир нерсе жазып, агай сабакта могуларды өттү,
мен өзүмө мону алдым деп бир эки пикир жазып калтырып койгула. Макулбу? Ошентип анан башкалар дагы силердин жазган сөзүңөрдү окуп, алар дагы үйрөнө берет. Мына азыр өзүңөргө ким эмне алган болсо, ошону группага бөлүшкүлө. Так, ошондо анан силер могу алып аткан билимиңер силерге жугат да. Билимдин акысын акча менен төлөй албайсыңар. Силер ошону билгиле. Кээ бирөө бар го мындай курска бир аз акча төлөп койсо эле мен акча төлөгөм деп кыйын болот го. Жок. Билимдин акысын сен алган билимди башкаларга жеткиргенде гана өзүңө практика кылып пайда алып, анан башкаларга бөлүшсөң, анан сен акысын төлөгөн болосуң. Азыр могул силер алып аткан нерселер аманат силерге. Демек барасың классташтарыңды үйрөтөсүң, досуңду үйрөтөсүң, болбосо үйдө өзүңдөн кичинекей ини, карындашың бар болсо, мына ошолорго бөлүшүп үйрөтүп койсоңор, мына билимдин акысын берген болосуңар. Ошондуктан балдар ушуга көңүл бургула. Ажыпок, суроо муну мен үйрөтөм. Анан себеп натыйжа. Кийинки тапшырма. Себеп натыйжа. Так, 5 минут убактыбыз калды. Себеп натыйжадан балдар 1000 штукту чогултабыз. Себеп натыйжа боюнча да YouTube'да сабагым бар. Улан Отурбаев деп кирип карап көрүп чыксаңар, табасыңар. Болсо мен дагы группага бөлүшүп коем, карап. Себеп натыйжа тапкан окуучу, көп окуучу 1000 штукту биринчи бир жума, 2 жумада таап аракет кылалы, анан мен силерге мунун ичинен секреттерди үйрөтөм. Көп себеп натыйжа тапсаңар, ОРТда логикаңар жакшы иштейт дагы, жакшы бала аласыңар. Ошондуктан азыр ушуну кылалы. 8, 9, ой 8. Өзүн өзү тарбиялоо. Балдар, бул тууралуу мен YouTube каналымда тарбия дөңгөлөгү деп ата-энелерге өткөн сабагым бар. Бирок аны балдар көрсө да жакшы болот. Ал балдар баягы өзүн 8 параметр боюнча тарбиялаш керек, тарбиялаш керек да. Тарбия дөңгөлөгү өзүбүздү, демек блокнот ачабыз дагы 8 параметр менен тарбиялайлы. Жөн эле математика окуп, жөн эле кыргыз тили окуп, аналогияны чыгара берсең өсүп калбайт экенсиң да көрсө. Көрдүңөрбү? Биз мээбиздин үстүндө иштешибиз керек, денебиздин үстүндө иштеш керек. Адам деген мындай көп кругозордун үстүндө иштеш керек. Макулбу? Өзүн өзүн тарбиялоо дагы жүрүш керек. Ошондо бир айда 30 күн болсо, значит бул айга жаңы жылга чейин канча күн бар? Демек, 12 болсо 18. Бул 31 декабрга чейин 18 тарбия дөңгөлөгүн сызышыбыз керек. Макулбу? Тапшырма көп бекен? Чыдайсыңарбы, окуйсуңарбы? Же болду, жетеби? Аз айтайынбы тапшырманы? Жазгылачы. ОРТга кандай экен даярданыш? Жакшы экен? Окуйбуз дейт. Айтканымды кылсаңар, анан айтайын, мен дагы көрөм үй тапшырма кандай келет. Группага үй тапшырмаларды жөнөтпөй эле эмете берсеңер, мен окутпой коем группаны. Ошо боюнча каласыңар, анан пробный тесттерди решать этип эле. Макул, жакшы. Анда 9-су анализ. Математиканы колдонуп, цифралар үстүндө анализ жүргүзгөндү үйрөнөбүз биз. Турмушта колдонгонду. Мисал үчүн сен 1000 себеп натыйжа дедим да мен. Бул дагы 18 болуш керек. 1000 себеп натыйжаны тап десем, сен, например, таппай атасың дейли да. Анда биз ошол цифраны карайбыз да, сен 5, 5, 5 деп цифраң өспөй атса, мисал үчүн, мояка даталарды коюп койгула. Мына бүгүн 12-си болсо, эртең 13 декабрь, мисал үчүн да, даталарды коесуңар дагы, анан ошо таблицаны толтуруп баштайбыз да, балдар. Көрдүңөрбү? Ошондо биз азыр 31 декабрга чейин таблицабыз толуп кете берет. Анан могу жакта цифралар пайда болот. Мен ошо цифраларды карап, ой жүгүртүп,
ичиндеги себеп натыйжаларды тапканды үйрөтөйүн. Ошол эле ортодо кездешкен мода, орто сан, өзүбүздүн сандарды анализдеп, анан ой жүгүртүп, мыйзам ченемдүүлүктөрдү таап, туура чечим кабыл алып, анан ортодон көп балл алып дегендей. Анан эң акыркысы бар балдар, телефон деген, жана мен башында айттым го, телефон. Телефондо 0 саат отурганга алып келишибиз керек. Мындай 0 саат зыяндууларга. Пайдалуу сабак, азыр сабак телефондо отурасыңар, бирок сабак окуп атасыңар. Бул пайдалуу. Телефондо ошондо экиге бөлөбүз. Демек, пайдалуу, анан пайдасыз. Ошондо пайдалуу деп бөлө турган болсок, пайдалуубуз дагы болсун. Канча саат отурасыңар, канчалык көп сабак окуп отурсаңар боло берет. Зыян пайдасыз деп коеюн, пайдалуу эмес деп коеюн. TikTok, Instagramда отурганыңар булар пайдалуу эмеске кирет да. Азыр бүгүн карасаңар 10 саат жөн эле отургансыңар телефондо. Эң кеми 5 сааттан отурат балдар, мен билем да, көбү. 10 саат, 12 саат ерунда. Мынтип дагы тамашалап коебуз да. Суткада 24 саат болсо, балдар 25 саат отурат деп. Ошондойбу? Болду балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушу болду. Ушуларды көрүп, кайталап тапшырмаларды аткарабыз. Буюрса суббота күнү жолугабыз, Саламатта тургула. Так, макул макул дейт. Жакшы. Тапшырмаларды аткарабыз дейт,